Саламаттык Азаттыктын көрөрманы жана угарманы Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маектин бүгүнкү коногу Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысынын орун басары Өмүрбек Субанаев болмокчу. Саламатсызбы? Сиз кош келипсиз. Өмүрбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Рахмат. Көптөн бери 10 ноябрда жумуштан октябрда кызматтан алынгандан бери сиз коомчулукка чыга элексиз. Андан бери бир топ саясий турмушта бир кардиналдуу өзгөрүүлөр болуп атат. Сиз азыр саясий процессте барсызбы, же бияка чоң эле турасызбы? Эми политический пауза деген бар да. Анын үстүнө ошо кыйын учурларда бирке ооруп калдык, оорудан кийин бирке дарыландык, анан бирке эс алдык. Эми саясий процесстерге киришебиз. Анткени эми биз деген Кыргызстандын активдүү жарандарынын бири болуп эсептелгенден кийин биздин да электорат бар, бизге ишенген кишилер бар. Ошого карата биз да иш кылабыз. Саясий процессте болобуз да. Мурдагы окуяларга кайтып келсек да, 1,5 ай мурда болгон окуяларга кайтып келсек, 6 октябрдагы окуялардан кийин сиз Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарлыгына кайрадан кайтып бардыңыз. Анан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти дагы координациялап аттыңыз, биз билгенден. Ал учурда ошо бир бийлик кулап, башкасы келе атканы белгилүү болуп калган. Анан сиз өзүңүздүн ошол кадамдарга эмне үчүн бардыңыз? Кандай кызыкчылык сизди ошого алып барды? Кандай максат, кандай ишеним алып барды? Эми биринчиден ошол маалда президент качып кетти, өкмөттүн мүчөлөрү баары качып кетти. Ген прокурор качып кетти, ГКМнын председатели качып кетти, министр качып кетти, зам министрлер менен жалгыз эле Орозалиев калган. Начальник УВД өзү шайлоодо жүргөн, ал жок болчу. Анан ошондо бул ситуацияны билип, анткени биз 2005-те, 2010-до коопсуздук боюнча көп жардам бергенбиз да элге, стабилизация боюнча. Ошон үчүн мен Коопсуздук кеңешинин зам секретары легитимный болчумун. Ошон үчүн мен сразу барып туруп, биздин бирок офисибиз Национальный гвардияда да, ал жерде болсо жаш балдар жаңы призыв келген, жаш балдар. Ал жерге биз иштей баштасак, анда келип, кетип, аябай эме болмок да. Ошон үчүн биз Коопсуздук кеңешине бардык, анткени председатель жок да, Опунбаев качып кеткенин билчүбүз. Аны ошол жерде офисти ачып, ошол жерде бүт координацияны, күч структураларынын баарын координацияга өттүм да. Анткени менден башка киши жок. Бирок мен менен чогуу мен келгенден кийин ал жерге секретарь совбеси өзү келди. Дамир Казак үйүндө ооруп атса дагы ошо келип туруп, анан экөөбүз ошол жерде кеңешип, анан координацияны баштадык да. Сизге тапшырды ошондо координация? Ооба, ал мен менен бир 3-4 саат отуруп туруп, анан аябай жаман болуп атам дегенде, мен анда сен өзүңүн ордуңа совбесте барып ошол жерде отуруп тур. Ал бир күн болду жумушта. Сизге укуктардын баарын расмий тапшырып берди. Анан кийин укуктарын мага тапшырып туруп, анан мен исполняющий обязанности секретарь совбез болуп иштей баштадым. Сиз айтып атпайсызбы, президент да качып кетти деп? Президент качты деп айтканга болбойт го дейм Жээнбековду. Ал расмий президент катары өзүнүн укугун октябрдын 16-сында өткөрүп берди, 15-inde. Жок, бу жерде качты деген момент мындай да, жок болуп кетти. Туура айтсак, жок болуп кетти и белгисиз болуп калды. Кыргызстандан чыгып кеттиби же чыкпай калдыбы, эч ким билбей калды. Мага мындай суроо тууп атат да, Сагынбаев сиз менен байланышта болсо, Сагынбаев чыкты, президент менен байланышта болсо. Ал дагы байланышкан жок, мен сурадым. Ал дагы байланышкан жок. Генштабтагы эч ким байланышкан жок. Сиз да байланышта болгон жоксуз? Биз дагы байланышта болгон жок. Просто билген жокпуз. Анан биз даже помощниктердин үйлөрүнө чалдык, жакын тааныштарына. Чалсак, алар дагы отключен бардыгы. Анан биз сездик эми просто эле пауза кармап калып, жоголуп кеткендер. Сиздер ошол президент менен байланышууга чын эле мындай кызыктар болдуңуздарбы? Аны менен байланышып бир кырдаалдан чыгууга, же болбосо анын качып кеткени же мындай белгисиз абалда жүргөнү сиздерге мындай пайдалуу болдубу кайра? Жок, бу жерде биринчиден Жээнбековду издеген киши деле болгон жок. Жоголуп кеткенден издеген деле жокпуз, потому что ситуация уже эл көчөгө чыгып кеткенден уже ясно болчу, келбейт Бишкекке. Же бир региондон отуруп айтса айтар, бир мындай үн чыгарып. А бирок Бишкекке келе албаган элдин баары эле билчү. Эми 2005-те деле ошондой болду, 2010-до деле ошондой болду. Бирок биздин задача координация силовых структур болуп калды, анткени деморализован болуп калды. Ошон үчүн бир мародерство, анан жана тоноолорду, киши өлтүрүүлөрдү, анан ОПГ баш көтөрүп баарын адресин тоноосун деп, ошон үчүн биз организация кылдык да жумуштардын баардыгын.
Кудайга шүгүр колубуздан келди. Көп саясий күчтөр жардам бере баштады. Ошон үчүн биз чогуу жумуштарды алып бараттык. Координация жакшы болду. Коомчулуктун айрым бөлүгүндө ушул сиздин УКМКны жетектеп калышыңыз, координация жасап калышыңыз, Курсан Асановдун ички иштер министрлигинин координация жасап калышы ушу негизги күчкө, ошол учурдагы саясий кырдаалдагы күч структураларынын бүтүн Кыргызстан партиясы аркылуу шайлоого барган ишмерлердин жетектеп калышы коомчулукта ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын кызыкчылыгына иштеп атышы мүмкүн деген бир жоромолдор да пайда кылбады. Ошо сиздердин ушундай кызматтарда отуруп калышыңыздар канчалык бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын кызыкчылыгына төп болду эле ошол кезде? Эми биз аяка баратканда биз ал координация кылып стабилдүүлүктү сактап атканда биз как генералдар сыяктуу бардык да. Мен как легитимный генерал, а Курсан Асановду мен чакырдым. Сен азыр МВДга барып туруп, как ветеран, как экөөбүз Ошский событияда мен начальник УВД Ошской области болчу, бул начальник ГОВД комендант болчу. Ошонун опыттарды салтап азыр давай иштеп жумуштун баарын түзөлдү. Эч кандай бу жерде саясат болгон эмес. Только биздин жазай турган жумушубузду биз жазадык. Анткени биз дагы кыргыздын жараныбыз биринчиден, экинчиден биз генералдарбыз, ошону стабилизацияга биздин колубуздан келет. Ошон үчүн 3 күндүн ичинде биз жана кошундарды, ДНДларды организовать эттик, аларга тамак-самактарды организовать эттик. Ошонун баарын биз кылып аттык. Анан биз чынын айталы, бизди күч структуралардагы лейтенанттан баштап полковниктерге чейин бүт курамдар жакшы билет бизди. Биз аларга чын эле дух бердик да. Анткени биз эл тарапта болдук да. Анан биз качып кеткен жокпуз. Потому что ар бир офицер бизге ишенди. Ошон үчүн көбү жумуш керек. Бирок биз ички иштер ГКМБ калгандардын эмелерине кийлигишкен жокпуз, структурный эмесине мыйзам бузган жокпуз. Бул биринчиден. Анан кийин азыр көбү айтып атат, Опунбаев менен эле эме качып кетти депчи, тиги Кашкар, Жуншалиев. Жок, баарды качып кетти деп атат. Бүт мүчөлөр качып кетти. Өкмөттүн мүчөлөрү баарды кетти. Эч ким жок болуп калды. Бул правовой вакуум болуп калды. Почему Суаналиевке чыгып атышты сырткы эмелер, структуралар, башка мамлекеттин жердеги эмелери? Сизге чыгып атышты. Бизге чыгып атышты. Ошондо мен айткам, мен чыккан жокмун бирөөнө да. Алар чыгып атышты мага. Ошо бир легитимдүү зам секретарь Совбезов бар экен, исполняющий обязанности Совбез. Ошо да. Анан биз дагы ошо күндөрү рабочая группа Совета безопасности өткөрдүк. Мен өткөрдүм. Ошондо бүт күч структураларын чакырдык, ГКМБнын ичинде өткөрдүк, зал коллегиянын ичинде Совет безопасности өткөрдүк, рабочая группа. Ошол жерде айттык, тынчтандыралы, бүт жана политический күчтөр менен эмеге диалогко келип туруп, алардан сурандык. 3-4 күн ичинде эмени политический нукка түшкүлө правовой полега. Сиздер ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аттыңыздар 3-4 күндөй. Бирок ал акырына чыкпагандай болуп калды да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы азыр? Чет өлкөлүк расмий өкүлдөр дагы сизге чыгып аткандыгын айтып атасыз, анткени сиз легитимдүү орган катары калды деп. Бирок ушул сүйлөшүүлөр акырына эмне үчүн чыкпай калды? Кийин сизди күч түзүмдөрү чыгарып коюшту, таанымай коюшту деп. Жок, бул просто эле саясий оюн болду да. Анткени бунун баарын Жээнбеков кийин чалып, биз билип аттык. Жээнбеков 3 күндөн пайда болуп калды. Эмне себептен начальник генштабты кое койду, ана военный положение киргизип, бул кайта өзүнүн бийлигин орнотом деди да. Кайта 3 күндөн кийин уже кыргыздар айтып коет, ачуу калса депчи. Вот ошо. А бирок биз ага чейин стабилдүүлүк бергенден кийин алар жанагындай уже эметип баштады. Бирок бизге мыйзам жол бербейт да жанагындай башка жумуштарды кылганга. Ошон үчүн биз өзүбүздүн полномочиялардагы жумуштарды кылдык. Анан алар айтты, бул координатор Суаналиевди өзүнүн офисине кетиргиле деп. Анан тиги Салиев баш болуп алар айтты, Олег Исакович, сиз өзүңүздүн эмеңизге кетпесеңиз биз уят болуп атабыз, тиги Жээнбеков айтып атат десе, биз кеттик, болду. Сиздер негизи ушул Садыр Жапаров баштаган бийлик келатканда ошол учурда мындай көзүңүз жетип аттыбы эле? Эми Садыр Жапаров түрмөдөн чыкканда, Садыр Жапаров эң биринчи мен телефон чалгам. Түрмөдөн чыкканда эле
көбү билбейт да. А мен айттым, Садыр, сен түрмөдөн чыгып келатасың десем, ооба келатам дейт. Сенин балдарың бардыгы бу жерде Садыр президент деп кыйкырып атышат. Аябай организованный топ болуп атат. Сен өзүң келип туруп ошолорду баарын тынчытпасаң болбойт деп. Анткени 2005-те да биз Куловду түрмөдөн чыгарганбыз да. Бу жерде көбү Куловдун сторонниктери болчу да, башаламандык болбосун деп. Аны ошондо Куловдагы чыгып ошонун баарын токтоткон да. Ошо метод эле болуп калды, азыр деле ошол эле кайталанды. Анан ал өзүнүн келип туруп, өзүнүн тарапташтары менен иштей баштады. Калган саясий күчтөр өз тарапташтары менен сүйлөшүп атты. Анан интервью берип атышпа. Бирок биз ошодон кийин уже саясий эмеден чыгып кеттик да. Биз только өзүбүздүн структуралар менен иштей баштадык да, по стабилизации. А саясий жака биз вообще киришкен жокпуз. Уже жана партиялар, митингге чыккан партиялардын жетекчилери өзүнчө сүйлөшүп башташты да. Бирок Садыр Жапарбай, имарат талаш, бийлик отуруш керек деген маселелер кызуу болду го. Садыр Жапаров мисалы үчүн ушул күзөтүн алып салды, Субаналиев деген сөз тарабады. Азыр бизге да ошондой суроо түшүп атат угармандардан, көрөрмандардан. Кайрат Нуркараев дейт, неге Жапаровдун охранасын алып койдуң эле, Катани дейт. Мен мындай да, ошол малда биз бүт жерде, прокуратура болсунбу, башка жерде болсо, мен Совет Безопасностьтен бизде совместно иштеген балдардын баарын өкүлчүлүктөрдү ошол жака жиберип, подмогага. И жанагындай дагы телеком болобу, чоң эме ошол эле Азаттыкка да жиберип аттык, бу жерде база болбасын деп, биздин балдар келип туруп ушул жерде жумуштарды жазып атышты да, чтобы захваттар болбосун деп. Анан кийин биз ошолордун көбүн сактап калдык. Потому что жана замдары бар болчу, ким официальный лицолор болду. Ошолор менен иш кылдык да. Анан бу жерде уже саясий чөйрөдө политический жагын караштырып атышпады. Депутаттар да айттык, легитимный парламент болуп калды да. Парламентке келип туруп, давай легитимный бийлик кылгыла дедик. Анткени бүт политический жанагы лидерлер ошол жолго түштү да. Временное правительство болбойт, только жанагы политический нукка түшөбүз деди. Биз айттык, туура жол, давайте кеңешкеле парламентти чогултуп алып туруп, анан кийин эметкиле дедик. Премьерди шайлап алгыла, потому что премьер качып кетти. Жок да. Анан ошо процесс башталды. Анан достукка келишип туруп, ал жерде Садыр Жапаровду спикерди, премьер-министр Садыр Жапаровду спикерди эме болбоду, Мыктыбек Юсупович болду деп официально айткандан кийин ГКМБ 9-чу управление охрана берет. Сразу ошодон охрана беришти Садыр Жапаровго. Анан кийин жанагындай кайта нелегитимный тигиндей мындай болуп калды. Анткени машиналер күндө кечинде эме келет да, гаражга. Анткени алар бронированный машина, спецтехникасы бар ичинде. Анан кагаз жок болуп калды, машиналар чыкпай калды. Анан ошондо Садыр Жапаровго айтыштыр, Суаналиев алып койду машиналерин деп. Сизин команда болгон эмес. Жок, команда болбойт. Бул жерде гараждан чыгыртканда кагаз болуш керек. Премьер-министр дайындалды. Ошол маалда кагаз келбей калды, чыгарбайт. Анан кийин, естественно, куратор всех силовых структур ким? Суаналиев. Суаналиев айтты, дегендей мындай дешти. Ал кагазды ким бериш керек эле? Же премьер-министрдин аппаратынан, же жогорку кеңештен берет да. Ушундай деп. Анан кийин болгон жок, кийин кагазды беришти, кайта охрана берилди. Бул просто технически. А эми Кыргызстанда бардыгы, менден дагы досторум көбү сурайт. Садыр Жапаров экөөңөр отношенияңар эметип калды го, машинамды алып алды. Эми бул деген жөн эле технический нерсе да. Тиги шайлоого нааразы болуп дээрлик бир 14 партиядай нааразылыгын билдирип чыккан. Бирок азыр карап көрсөк, ошо Садыр Жапаровдун командасы анан дагы бир 2-3 партия эле бийликке келип калгандай болуп атпайбы? Анан сиз айттыңыз жогоруда, Сооронбай Жээнбековду издеген эч ким болгон жок деп. Бирок ошол эле кезде кийин белгилүү болгондой, ошо Садыр Жапаров жагы анын жанындагы адамдар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштаган экен да ошол кезде элечи. Анан башка саясий күчтөр ушул жерде эмне тактикалык ката кетирди? Эми чынын айтканда көбү премьер-министр болобуз деп мындай күчтүү саясатчылар барган жок да, болобуз деп. А кимдер сүйлөшүү болуп атканын чынында мен не в курсе болчумун, келген жок саясатка. Потому что биз деген стабилизацияны алып келебиз, и шаарды сактап калышыбыз керек. Анан жерлер дагы башталбады Кыргызстан боюнча. Анан биз ошончо жана границалар боюнча,
Анан кийин жанагы жерлердеги особенно түштүктө тополоң чыгып кетпесин кайта ошо деп ошонун бүт баарын иштеп аттык. Бизге саясатка чынын айтканда киришкен жокпуз. Бирок мен угуп аттым тиги определенный группалар сүйлөшүүлөр тымызын жүргүзүп атат. Эми бул саясат бийлик үчүн күрөшүү болот да. Кандай деп ойлойсуз ушул 5-6 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыгышпадыбы? Анан бул күтүүсүз бийлик алмашуу менен аяктады. Бул эмне ыңкылап деп айтканга болобу же башкача негиздеме барбы? Жөн негизи ушуга эле келмекпиз. Потому что элдин баары түшүнүп турду да, что Райым миллион мамлекетти башкарып атат деп. Биз ошондо эле Жээнбековго айтканбыз. Сенин түбүңө жете турган ошо Райым миллион. Анан криминал во власти келатат деп айтпадык ачык эле. Вот элдин көбү ушу криминал, анан Райым миллион окшогон партиясы келбейт. Эми бул эмне деген ушундук болуп кетти. Элдин баарын сатып алса, жана добуштардын баарын сатып алса, очевидно болуп калды да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы бүгүнкүгө чейин тынчыбай айтканда ушу элдин баардыгы азыр жанагы партийный списоктон коркуп атышат. Партийный список менен жалаң бандиттер менен көпөстөр келатат деп. Анан көбү азыркы саясатчылардын көбү жерлерде жүргөндө эл менен жолугуп атканда көбү конституцияны жамандап жүрүштү. Элди ошентип оталдырып алышты да против конституции. Эми азыр ситуацияда конституцияны окубаган айылдагы кишилер конституцияны окуп атышат партия. Ошон үчүн бүгүнкү күндө конституциянын обсуждениясы биринчи орунга чыгып кетти. А бүгүнкү күндөгү жана президенттик шайлоо боюнча дымагы өчүп калды. Элдин баары ошо сезип калды. Ошондо сиз суроого да келели, ошондо сиз кандай деп бағалап атасыз? Ыңкылаппы же төңкөрүшпү? Жөн негизи ыңкылап да. Ыңкылап. Эл чыкпады. Даже если ошондо, между прочим, если Жээнбеков ушинтип жоголуп кетпесе, дайынсыз болуп кетпесе, бир жерден чыга алса, ого тер күчөй бермек. Анан көбү Жээнбеков жок болуп калды 3 күн. Анан элде болду сезип калышты да, мындай уже бийлик алмашты деген туруп калышты. 5-6 октябрда окуяларда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы качып кетти, Орозбек Опунбаев. Андан кийин ошондой эле Ички иштер министрлигинин жетекчилиги дагы Ген прокурор да качып кеткен, фин полиция да качып кеткен, фин развед күч түзүмдөр качып кеткен. Качкандагылар кайда качты? Өлкөнүн ичинде эле болдубу же сыртта болду? Эми мындайда каяка качып кеткенин биз өзүбүз деле билбейбиз, анткени жоголуп кетишти, телефондорду өчүрүп. Өзүнүн личный составы таппай аткандан кийин өзүңүздөр ойлобойсуздарбы? Каяктан? А биз эмне кылабыз аларды издеп? Вот кеп ошол болуп калды да. Ал эми 5-6 октябрга болгон түнү ошо Бишкектин борбордук бөлүгүндө жанагы кагылышуулар болбодубу күч түзүмдөрү мененчи? Андан ал окуялардан бир топ адамдар жаракат алды. Анын ичинде милиция кызматкерлери да бар, албетте аларды айтышыбыз керек. Ошол атуу буйруктарын ким берди? Ким башкарды ошол операцияларды? Негизи бул жерде только министр жооп бериш керек да, министр и замминистрлер. Бул деген териштирүү да болот, көп нерселер болот, айтылат анын баардыгы. Ошон үчүн бу жерде биринчи лицолор жооп бериш керек да. Анан негизи буга президент жооп бериш керек. Анткени главнокомандующий кол башчы президент да. Ал жооп бериш керек. Анан өкмөт жооп бериш керек, премьер-министр. Бүгүнкү күндө эле Опунбаев менен эле Жумушалиевди, ген прокурорду айтылып атпайбы? А негизи биринчи бул Кыргызстанда ким жооп бериш керек? Президент, премьер-министр. Анан еще куратор бар. Эмне үчүн курал колдонулду? Булар ошондой ыкма менен токтотуп коебуз элди деп деген ишенимде болушту беле? Эми Кой Таш окуяларын эле көрбөдүңөрбү? Кой Таштагы кандай беспредел болуп кетти. Ошодон Кой Таштан кийин эле көбүп кетишкен. Негизи Кой Ташта мен зам секретарь Совбез болуп тургам, ошондо эле Жээнбекке айткам. Кой Ташты обязательно жакшы тергеш керек. Ошондо эле жумуштан алыш керек баарын. Болбосо болбойт, булар көбүп кетет. Анан лично преданность, собачья преданность деген бар да, итке окшоп эле президенттин көзүн карап туруп, анан сиз үчүн биз өлүп беребиз деп. Биз ошон үчүн шайлоого чыкканда айтпадыкпы? Акаевди колдогон эмес, Бакиевди коргой алган эмес. Партиялар топтосу. Жок, партиялар деле күч структуралар колдогон. Кыргызстан бул өзгөчө мамлекет да. Бу жерде эл чилне чечет. Ошон үчүн бул жакшы иштеш керек да, ошого чейин алып келбеш керек. Бирок анткени сиз дагы жооптуу кызматта турдуңуз. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары деген таасирдүү жумуш өзүңүз билесиз. Анан
Ошондой болуп туруп ошол учурда сиз андан кийин өзүңүз айтып атасыз, шайлоого келгенде айтып чыктыңыз, президент ушу уттурду криминалитетке деп. Азыр да айтып атасыз, президент жооп бериш керек эми баардык болгон буга чейинки окуялардын баардыгына деп. Анан сиз өзүңүз дагы жоопкерчиликтүүмүн деп ойлойсузбу? Ушул учурга жоопкерчилигиңиз барбы? Жоопкерчилик менде кандай? Ошондо отставкага кетип кыйкырыш керек болчу да. Бирок мен отставкага кетип кыйкырган жок, потому что мен аракетсиздигиңиз жок, мен айтып аттым да. Ошон үчүн мен бул сөздөрдү шайлоого чыкканда эле сентябрдан баштап айтпадымбы? Сентябрдан баштап айтпадым, потому что уже площадка болду да. Площадкада айтыш керек болчу. Мен ошон үчүн жумуштан кеткен жокмун атайын. Чтобы баардыгы кандай отставкага кетип алып кыйкырат эмеспи? А мен айттым, атайын мен кетпей атам. Ушуну жеткирейин деп. Ушул эле азаттыктан да айттым. Башка жерлерден да айттык, элге чыкканда да айттык. Аягы жаман бүтөт деп. Биз эми прогноз деген прогноз. Сиздин маалыматтарыңыз президентке жетип аттыбы? Аны менен көзмө көз сүйлөшүп ушул айтып аттыңызбы? Мен аттыңызбы? берден айтпадым, көзмө көз сүйлөшкөндө эле. Райымды давай камайлы деген ошондо эле. Ошондо эле мен айтып, өмкө Кудай урсун, мен бир тиын алган жок. Причем тут бир тиын алган жоксуң? Коррупция болуп атпайбы? Азаттыктан айтып атат. Элдин баары дүрү менен күтүшүп атат. Криминал боюнча мындай болуп атат. Давайте десек, жок деп. Ну, это называется бездействие. Любой другой башка президент чын эле иш кылмак. Райымбек Матраимовдун фигурасынын, анын таасиринин азыркы бийликке мындай таасири барбы? Сиз кандай ойлоп атасыз? Эми азыр биринчиден жанагы Садыр эмеге келгенде Жапаров, Садыр Жапаров жана өкмөт мен премьер-министр болдум дегенде ошону көбү байкап алды окшойт. Ал айткан: мен Райымды дагы баарын түбүнө жетем. Анан мага кыйын болуп атат. Анткени Райым 90% чиновниктердин баарын сатып алыптыр деп айтпадыбы? На самом деле ошондой болуп атат бүгүнкү күндө. Анан кийин чиновниктер жалаң эле министр председательдер эмес да, ак үйдөгү иш, көк үйдөгү иштегендер. Анын зампам тиги булар бар, анан ГКМБдагы балдар бар. Райымдын феномени и криминалдын бүгүнкү феномени бүт жерлерге кишилерин коюп алган. Күч структураларынын көбүнө коюп алган. Даже журналисттер алардын карамагында подпитка болот. Ушундай эмет койгондо структура. Ошон үчүн мен эмне үчүн мафия деген терминди колдонуп атам? Бул чын эле Кыргызстанда мафиозный структура, 21-кылымда мафиозный структураны создавать эткен бул именно Райым. Азыркы бийлик ошол сиз айтып аткан Матраимовду кармап, кандайдыр бошотуп, кайра кандайдыр деңгээлде бир жазалоого аракет кылып атат. Сиз өзүңүз айтып аткан жана криминалдык топторду кармап камап атат. Мунун баардыгы аркылуу биз ушул биринчи максатыбыз коррупцияга, анан криминалдык топторго каршы күрөш, биз катуу турабыз деп атышат да. Анан ушул аракеттерине сиз колунан келеби, биринчиден күчү жетеби? Эгерде сиз айтып аткандай мафия ушу тамырлап кеткени чын болсо, анан деги эле ушу эрки жетеби? Анан сиз ишенип атасызбы ошого? Негизи уже эмки президент ушуну улайт. Анткени уже коомчулуктагы, международный организациялар дагы баардыгы уже билет да, Кыргызстанда мафия бар экен, и төңкөрүш болуп кеткен, инкылап болуп кеткени ушул үчүн деп баардыгы. Эми просто точка невозвратынан өтүп кеттик да. Обязательно Райым Матраимов уже болду. Аягына чейин акчанын баарын төлөйт. Он уже признался. Вот мне жакшы болду, что он сказал: мен следствие менен кызматташам, мен төлөп. Пожалуйста. Азыр камалган жок, бирок жана төлөгөндөн дагы көп эпизоддор болот да. Дагы көп эпизоддор болот. Мына вор в законе камалып турат. Калгандар уже точка невозврата кетти. Уже мамлекет, система булар менен күрөшкө чыкты. Уже токтобойт бул. Башкача айтканда, сиз азыркы аракеттерин туура деп эсептейсиз? Негизи туура. Азыр бир суроо. Анан бир сразу айтып коеюн. Почему азыр кыйналып атат? Ошол эле Садыр баштан эле Жапаров кыйнала баштады. Потому что ал өзү түрмөдөн келди. Бул түрмөнүн ичиндеги жанагы эме системалардын баарын жакшы билет. Кантип күрөштү дагы билет.
Бул айтты, мен күрөшөм деди, мен ага ишенип атам, до конца күрөшөт. Бир да президент кылбаган нерсени Садыр кылды. Камады, тигини кустуртуп атат, аны айтпады. Бул менин метод. Акча жок, азыр акчанын баарын түшүрүп алалы дейт. Бирок он тоже признал жана 700 миллион боюнча, ана ал указание бере албайт да ГКМБ. Эмне себептен жана 2 миллиард эле болуп калды жана ущерб деп. Это бир эпизод боюнча. Анан дагы эпизоддор бар, дагы башка статьялар бар. Социалдык тармактардан дагы бир суроо келип түштү, ошого да сизден жооп алалы. Динара Рабанкулова деп жазды. Жапаров бир күн башка, 3-4 күндөн кийин башка сөз сүйлөгөн адам экен. Ошондой адамга мамлекеттин тагдырын ишенип болобу дейт. Анткени эмне себептен бир сөзгө турбай эле, анан тигинде деп атпайбы элдин баарды. Бир нерсени айтып коеюн да, биз 2005-жылы клубту түрмөдөн алып чыкканда, анан ак үйгө чейин баргачакты мен клубка ситуацияны объяснять этип бергем да. Пешишимач момдай деп көп нерселери. Анан бул процесстен чыгып калган киши негизи көп нерсени чынында мындайым кылып. Бирок өзүнүн жанагы точка зрениянын бирке өзгөрткөнү бул аябай жакшы нерсе. Анан жок, мен айттым, ушундай болот деген бул туура эмес нерсе. Чындык каякта болсо, ошого карата мненияны өзгөртүп турган бул негизи жакшы. Самое главное, ошодон последствия болбош керек да. А Жапаровдун жана 3-4 моментин мен деле анализировать эттим, последствиясы жок. Ал туура эле чечим калды. Просто туура эмес болуп калган нерсесин туура деп өзгөртүп койду. Болду, коношчу. Коопсуздук кеңешинин катчысынын кызматын бир аз убакыт болсо да аткарган Кеңешбек Дүйшөбаев болсо айтып атпайбы? Райым Атраимовдун дагы кармалышы жана кое берилиши, ошондой эле Камчы Көлбаевдин дагы кармалышы бул шоу деп атады да. Сиз кошула аласызбы ушул пикирге? Сыртынан караганда чын эле шоу. Ну ким алып келет ГКМБда вор в законине жана бул чын эле элге шоу сыяктуу болуп калды. Бирок ошондой шоуну мен Жээнбековго айткам. Камайлычы. Тигинтелчи, минтелчи, ошого бара албай койду. Бирок булар барды. Ошосуна Кудай шүгүр деш керек. Самое главное барды. И от точка невозвратадан кетип калдык да. Эми болду, эми эл дагы айтат, аягына чыккыла деп. Коомчулук дагы айтат, и калгандардын баары айтат. И өздөрү дагы уже ошол жолго түштү, аягына чейин чыгыш керек. Если аягына чыкпаса, анда очевидно болуп калат да, что или мафияны колдойсуң, или колдобойсуң. Болду. Сиз кеттиңиз ушул бойдон, ошондон бери Садыр Жапаров баштаган азыркы бийлик өкүлдөрү менен жолугуштуңузбу? Деген мамилеңиз кандай? Жок, мен деген эми бардык саясатчылар менен отношениям чын эле жакшы. Бардыгы менен. Анткени мен алар менен отношения эч ким менен бузган эмесмин. И бузбайм деле. Потому что талаша турган нерсе жок. Телефон менен бардыгы менен сүйлөшүп турабыз. Отношения жакшы. Бирок менин турмушта саясатта өзүнүн позиция бар да. Ошо позиция менен эле мен келем. Жолугушуп, кызматташалы деген сунуштар болгон жокпу? Жок, мен эми азыр бир пикириңизди угуп отуруп, ошо кызматташуу тууралуу дагы сөз болгон жок болду экен деген суроо. Да жок, бизде андай деле эме жок, ооруп жаттык деген тик анан эметке жокпуз да. Азыр эми публичный саясатка чыгып атпайлыбы азыр. Жалпысынан алганда сиз Садыр Жапаровдун азыр жүргүзүп аткан саясатын туура баалап атасыз, Анткени мен ушунун баарын мен айтып келгем да. Мен, допустим, эмеде шайлоого чыкканда Адахандын партиясында бүтүн Кыргызстанда программада именно ушулчу президенттик бийликти кылам деди. Программасы да бүт ошондой. И одномандатный эме против. Мен деле негизи Адахан партиясына баргандан кийин аны колдоп экөөбүз чогуу чыккандан кийин биз деле жерлерде эл менен чыкканда биз деле айттык 20-жыл болду, азыр партийный менен бандиттер жалаң келип калат экен, көпөстөр келип калат экен, ошон үчүн ушундай деп бул Адахандын эмеси программасы. Эми мекенчилердики да ошентип жүрдү. Ошон үчүн биздин электорат жанагы шайлоодо бир болуп калды да, и эменики чоң азаттыкы дагы электораты бир болуп калды. Парламенттик шайлоодо. Парламенттик шайлоодо. Вот ошол эле болгон. Бирок эми азыр Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаров бир негизги атаандаштардан болуп калчудай болуп турат президенттик шайлоодо.
Сиз Адахан Мадумаровду колдойсузбу мурдагыдай эле парламенттик шайлоого баргандай эле? Же оюңуз өзгөртөсүзбү? Жок, биз парламенттик шайлоого чыгып атканда эле мен первый пресс-конференцияда айткам, биздин азыр жөөңүлөш болуп аткан только парламентке. Анан чынында айтканда кийинчерээк мен өзүм деле кандидат президент болоюн дегемде 23-жылычы. Ошон үчүн мен ал президенттик шайлоо боюнча айткан эмесмин. Бирок сиз анда түшүнсөк болот турбайбы? Сиз азыр бүтүн Кыргызстандан эмес, эми өз алдымча баратам деп өзүнүн атынан Адахан Мадумаровду колдойсузбу ошондо? Жок, мен азыр Адахан Мадумаровду колдобойм эме президенттик шайлоодо. Кимди колдойсуз? Эми мен чынында айтканда колдогон кишиңиз барбы? Эгер ачык айткыңыз келсе. Курсант Асанов да чыгып алды азыр шайлоого. Эми айтканда мен азыр бирөөнү айтсам пиар болуп калат да. Же айтса айта берем мен, разница жок. Бирок анан пиар диги бу дебесин, потому что мен азыр аргументировать этип салам да. Анда ошондон кийин пиар болуп калбасын. Бир караганда сиздин көз карашыңыз, позицияңыз мындай кескин түрдө өзгөргөндөй болуп атат да. Чындап эле кескин түрдө өзгөрттүңүзбү позицияңызды? Мен эч качан өзгөртпөйм, потому что менин позициям, даже мен шайлоого чыгып атканда, бул криминалды бийликке алып келбеш керек. Райым Матраимовго окшогон көпөстөрдү, жанагы мафиозниктерди кустуруш керек, акчалардын баарын бюджетке төктүрүш керек и наркомафия менен дагы күрөшүш керек. Мен ошо менен эле келатам. Анан адам укугу, тиги булардын баарын эми биз саясий партия мен мүчө эмесмин да бир да саясий партияда. Ооба, сиз бирок ар намысты колдоп жүргөнсүз көп жылдар. Мен ар намыста да жүр. Мен баштан эле айтпадым беле көп журналисттергечи. Менин партиям жок. Бирок мен барам, кайсы жерде команда жакшы болсо, эл тарапта команда болсо, мен ошол жака баратам. Сиз демек бүтүн Кыргызстан кандай парламентке өтүш үчүн гана барган турбайсызбы, депутат? Парламентке эле депутаттыкка эле барганбыз да. Анткени мен почему оппозиционный партияга барам дедим. Ошондо жалгыз эле оппозиционный партия бул бүтүн Кыргызстан болчу. Анан мен жана жумушумду тыштабай, именно оппозиционный партияга, Адаханга партиясына, потому что Адахандын позициясы менен Жээнбековдун позициясы ар кандай болчу да. Ошон үчүн мен эмеге бардым. Калган партиялар бардыгы эле конструктивный оппозициябыз, тигиндей оппозициябыз деди. А мен именно радикальный оппозицияга барам дедим. Сиз негизи баягы кылмыш дүйнөсү менен кылмышкерлерге каршы, криминалга каршы, негизи мыйзам бузууларга каршы күрөшкөн бир ички иштер тармагынын бир мыкты генералы дейбизби, белгилүү бир кызматкер катары белгилүү айтылып калды. Катани деген атка кондуңуз дегендей. Ошол эле мезгилде сизге башка дагы нерсе бар да, бул ушул эмгек саясий сапарыңызда дейбизби, же иш сапарыңызда негизи эң көп отставкага кеткен мамлекеттик кызматкер сиз экенсиз, сиз болот экенсиз да, мындай эсептейм. Айтышат экен ошондо. Балким сизден көптөр деле бардыр. Бул эмне сиздин ушул кызматташа албай калганыңызбы, же буга чейин бир дагы мамлекеттик бийлик сиз каалагандай башкарбай келатабы? Себеби эмнеде? Биринчиден жакшы иштебей калганда, анан биздин көз караш, меники мамлекетчил көз караш, эл тараптан, анан жанагы бузуку жолго түшүп уже невозвратный болуп атканда мен отставка кетем да. Бирок отставка кетердин алдында айтам. Жаман жолго түшүп баратасыңар, жаман иш кылып атасыңар. Уже болбойт десем, жок десе, анда аларга мен соучастник болуп эмне кылам? Аларга кол кабыш кылып. Ошон үчүн мен отставкага со спокойной душой дегендей кетем да. Мисалы, акыркы жолу сиз ушул Совбездин орун басары болуп бараткан кезде Жээнбековдун бийлигине ишенимиңиз бар беле? Ооба, анткени мага Жээнбеков өзү айтты. Өмкө, мен Атамбаев менен күрөшөм. Аягына чейин чыгам. Мен эл тарап досум дейт ал. Бирок мен досум эмес, мен эл тарапта болом, элди тандадым деди. Все. Давай жардам берейин дедим. Анан ал айтты, азыр зам секретарь Совбез болуп иштеп тур, анан самостоятельный жумуш берем деди. Мен айттым, макул, мен жардам берем. И жардам бере баштадым. Анан эмне себептен жана сөздөр чыкты да? Кылмыштуулук боюнча, неме боюнча барды. Коррупция боюнча. Ошон үчүн чыкты да. Анан ошону иштебей
Мен көзүм жетти уже бул жана эми Кудай өрсүн бир тиын алган жокмун дегенден уже ясно болуп калды. Аны ошодон айттым ғой деп. Анан мен эмеге даярдана баштадым, уже кеткенге. Жок, шайлоого эмес, кеткенге даярдана. Анан пандемия болуп калды, тиги болуп калды ошо туруп. Болбосо ошондой эле интервьюларды бермекпиз. Коопсуздук комитетинин жетекчилигин сураганыңыз чынбы? Ооба, сураган, мен ачык эле айткам. Эмне кылабыз деди да, Жээнбек. Анан мен предложение кылдым. Коопсуздук кеңешинин азыр мени жибериңиз. Мен ушунун баардыгын аягына чыгам дедим. Кылмыштуулук боюнча. Анан ал айтты, туура өмкө. Мен деле ошентип ойлоп атам. Берем деп. Бирок азыр могу бүтсүн, тиги могу этаптар. Анан берейин деди. Мен хорошо дедим. Анан ошодон эле көзүм жетти. Жээнбеков эмне үчүн сизге ишенген жок? Кандай? Эмне үчүн ишенген жок сизге? Ишенбегени менин позициям Бабанов тарапта болду да, жана Бабанов келем дегендечи. Мен ачык эле айттым, каматсаңарчы чатак чыгат. Камабагыла. Анткени Бабановдун жана уголовный делолор бүт саясий иштер. Бул просто эле жанагы Атамбаевдин жолу менен кетип баратасың деп ачык эле айттым. Анан болду, ишенбedi, бул Бабанов киде, эми мындай бөлгөн болбойт да. Анан бөлүп атып, өзү каяктуу болуп калды. Башкы прокуратура президенттикке катышам деп ниетин билдирген Адахан Мадумаров Орусиядагы жолугушууларында шайлоо эрежелерин бузган деген маалыматын Борбордук шайлоо комиссиясына берди. Ошондой эле сот жакында эле мандатын кайра колуна алган Өмүрбек Текебаевди мандатынан ажыраткан дагы бир чечим чыгарды. Ушулардын бардыгы азыркы бийликтин көрсөтмөсү менен, тагыраак айтканда Садыр Жапаров баштаган бийликтин көрсөтмөсү менен болуп аткан жокпу? Сиз кандай ойлойсуз? Мен эми жанында турбагандан билбейм. Бирок негизи могу Кыргызстандачы ушундан кийин баардыгы ушундай тополоң болуп, бийлик алмашкандан кийин Ген прокуратура жанагы эмени представление деп атпайбы, Центр избиркомго бербей эле койсо болмок. Биринчиден, анткени Мадумаров барып эле жүргөн жана мигранттар, ал жерде биздин жарандар менен жолугуп эле жүргөн. Ну барды ал роль ойнобойт да, негизи. Эмне үчүн бербей эле койсо болмок? Бул баягы атаандаштарына каршы мындай да мааланып калып атабы? Жок, негизи бизде госчиновниктердин көбү жумуш көрсөтөбүз деп жанагындай көп кылышат да, анан последствиясын ойлош керек да. Бул негизи ар бир чиновник бирке саясатты да түшүнүш керек да. Не просто жанагы өзүнүн функциональный обязанности менен жөнөтүп берип, анан ушул кагазды жөнөткөндөн кийин кандай саясат болот деп ойлош керек да. Жана бизди деле бүтүн Кыргызстан менен чыкканда жанагы бизди жумуштан эмеден алып койбоду. Шайлоодон. Но туура эмес иш да. Ал деле бизге плюс болду, чынын айткандачы. Биз как саясатчы аны плюска айландырып алдык. Азыр деле ошо ситуация болуп атат. Эми эмне кылат жанагындай Ген прокуратура? Ген прокуратура жанагындай подкуп болгондо, жана элдин баары чыркырап атканда, жана мекенем Кыргызстан, анан биримдиктер жана подкуп кылып аткандачы, ошондо да реакция кылыш керек, реагирование. Момундай эмеде негизи мен генеральный прокурор болсом, мен жанагындай кагаз жөнөтпөйт элем да. Менде суроо пайда болуп калды. Мисалы ушул бүтүн Кыргызстан өттү да. Парламенттик шайлоо өттү. 7% алды. 7% алды. Бирок бүтүн Кыргызстан баш тартты. Ооба, биз баш тарттык андан. Сиз ушул бүтүн Кыргызстан чечимин колдодуңуз да, Ооба, колдодук. Анткени эми жанагынча 1,5 миллион добушту сатып алгандан кийин кандай парламент болот? Парламент деген элдик болуш керек, чындачы. Биз башынан эле айтканбыз, эмелер недостойный жанагы биримдик, анан мекенем Кыргызстан, бийликчилдердичи. Ошон үчүн биз эмеге кайрылып аттык да, Жээнбековго. Акаевди да колдогон эмес, партиялар сени да колдобойт деген ошол каршылык акцияларынын бийлик алмашууга келиши ыктымалдыгын сиз билдиңиз беле, түшүндүңүз беле ошону? Жок, түшүнүп эле турдук, потому что элдин арасында уже градус аябай чоңоюп кеткен да. Шайлоого чейин уже чоңоюп кеткен градус. Анан бизде мындай статистика бар да, 20 000 киши чогулса революция болуп кетет да. Анан бизде андай эмес да, сразу агыбыз базабыз. Сиздерде ушул каалагансыздар да, ошону? Кандай? Бийлик алмашуу болуп кетсе, алмашсын деген ойдо болчусуздар да, туура? Мен ачык эле айтам, мен ошондой эле ойдо болчумун. Бул бийлик кетиш керек деп эле айткам. Мен кааладым кетишин да. Эми бизде жөн кетпейт да.
Бул эмне эреже болуп калдыбы? Жок, эреже эмес, акыйкатчылык. Башка жол жок. Анан эмне күтүп жүрө бермек белек. Азыр, Канча деп эле, ай, буларга имам берсин, тиги берсин деп болбойт да. Колунан келбеди, эл кетириш керек, на самом деле. Азыркы бийлик кызмат сунуштап калса сизге барасызбы? Мен мурун эле айткам, мен вообще саясатка вынужденный барам да. Мен негизи саясатка мындай от души эметпейм. Почему партия ачпайм, эметпейм. Мен просто элге кызмат кылайын деген мен офицермин. Вот. Ошол эле эми мен иштегим келет да, баштан эле айтам. Мен даже почему президенттикке койгом да. Мен чын Атамбаевка аябай жиним келип туруп, президентке чыгып туруп бүт Кыргызстан боюнча жамандап чыктым анычы. Объективно айтып, сөгүп дегендей. Просто это мой внутренний протест был. Атайын жасадыңыз. Атайын жасадым. Биринчи күнү өтпөйрүм. Просто мен кыдырып чыктым кичинекей команда менен Кыргызстанда. Потому что нельзя человека оскорблять. Ар бир өзүнүн сөзүнө жооп бериш керек да. Ошон үчүн мен офицермин, мен көнгөм элди тараптанмын. Ошон үчүн мен отставкага кетип калатканым ошо. Мага кызмат кызыктырбайт, кайсы мен бүт эле кызматтарда болдум. Бирок мен всегда эл тараптан. Ошон үчүн даже губернатор болуп турганда кеткем. Бирок всегда айтып кетем да. Азыр өзүңүздү кайсы кызматтан көрөт элеңиз, эгер сунушталып калса? Даже билбейм, мен негизи уже бардык эле жолдорду басып өттүм эми. Ким билет? Президенттиктен башканы бардык эле жумуштарда болдук да. Эми билбейбиз да, эми ал айтып бергенде эмне азыр толку жок. Пост совет өкүлөрдүн биринин президенти ошентип айтты го, мен президент кызматтан башканы жасай албайм деп. Сизде ошондой ой жокпу? Жок, эми элге кызмат кылабыз да, болбосо эл тарапта болуп жүргөндө эле бул чоң, чынын айтканда эме да. Конституциянын жаңы долбоорун менен таанышып чыктыңызбы? Оюңуз кандай? Оюм эми негизи Конституция баштан айткам, бүгүнкү күндө бизде эч качан парламентаризм болгон эмес, баштан. Мен Текебаев менен баштан сүйлөшкөнбүз да, хаятта. Мен ошондой эле айткам, өмүркө сен туура эмес жолго Данияр Нарымбаев үчөөбүз сүйлөшкөндө. Ты под себя не загоняй, жана спикер болом деп эле, могу эмени Конституцияны не загоняй. Силер украинский вариантты алып атасыңар. Украинский вариантты анда до конца кылгыла, чтобы и мажоритарный, и пропорциональный болсун. Анан кийин ответственность болсун, президенттики дагы, өкмөттүкү дагы, и депутаттардыкы. Неприкосновенность албагыла, потому что неприкосновенность деген это просто эле элге жагынам деген депутатский. А депутат болуп барган киши 100% иммунитет болуш керек. Ошондо ачык сүйлөйт. Эми баарыбыз тең турушпуз да, баарыбыз жана 90-жылдан саясатта чогуу болгонбуз да. Текебаев, мен, Атахан бардыгыбыз. Ошону түшүнүп эле турабыз. Бирок эми саясат деген саясатта. Бирок мен ошондой эле айтканбыз. Бул болбойт. Кыргызстанга мындай тең салмактуу бийлик болуш керек. Биз анткени Акаевдин учурунда деле иштедик, Бакиевдин учурунда деле иштедик. Атамбаевдин учурунда мен иштеген жокмун болгону. Отунбаевдин убагында деле иштедик. Ошон үчүн 100% парламентаризм бизге жуккан жок. Негизи 100% деле узурпация власти болуп жүрүп да. Ошон үчүн биз 13-жылы каршылык көрсөтүү кыймылын ачканбыз. Атамбаевка узурпация болбосун деп 13-жылы. Ошондо азыркы саясатчысын эч кимси колдогон эмес бизде. Азыркы мыйзам, азыркы баш мыйзамда да узурпация болот деп дагы кооптонуп атышпайбы? Эми бу жерде ачыгын айтыш керек да, бирөө ответственность алыш керек да. Почему мен Адахан башта айтканда за президентскую деген, мен деле айтып атам. Потому что биз мамлекетти жоготуп атабыз. Уже өзүңүздөр ойлосоңор, мына 2 ай мурун эле криминал на самом деле бийликке келип калды. Криминал бийликке келди. Именно демократическим путем. Как Гитлер келбеди эле властька. Ошондой бизде да криминал официально келип калды эки партиянын эмеси менен. Азыр криминалдын таасири кандай? Криминалдын таасири пока жок. Азыр именно жок, потому что өчүп калышты. Бир суроо келип түшүптү деп айтып атышат балдар, ушуну жооп койбойсузбу анда. Руслан Эсенбекович Шарапов дейт, бийликтин опугу менен байланыш жөнүндө оюңузду айтып коесузбу дейт. Азыр малда именно азыр кийин кандай болот билбейм, бирок азыркы учурда бийлик менен опугун эмеси жок. Бийликте жок. Анан мен жана Аки Пресске да интервью бергем 10 октябрда.
Анткени площадьта да жүрдү ОПГнын мүчөлөрү деп биз айтып аттык. Мен айттым лично. Анан ОПГдан Дөө Чыңгыз деген ОПГнын лидери влиять этем деп атат деп мен айттым. А бирок мен турганда Камчы Көлбаев, анан дагы башкалары чын эле киришпей калды. Жана эмегечи, потому что биз блокировка кылдык. А бирок алардын атынан башка группалар иштейбиз деп аракет кылды. Жанагы именно бийликке умтулгандар. Анткени криминал деген мындай анализди жакшы кылышат да. Да уже бул бийлик уже утулду. Ошон үчүн алар киришкен жок. А бирок башка жанагы около криминал жүргөн ошол эле Райым Матраевдин балдары тиги булар активно колдонобуз дешти да. Бирок колунан келген жок. Бирок Садыр Жапаровду биринчи жолу премьер-министр кылып шайлаган достуктагы жыйында криминалдын таасири болду деп жөнөкөй адамдар гана эмес, парламент депутаттары дагы айтып чыкпадыбы? Ошол кезде сиз кызматта тургансыз дагы. Жок, мен деле ошондо маалыматыңыз бар беле? Ошондо маалымат болду, үчүнчү күч, который использовать этебиз деп. Ошону эметебиз дешти, колдонобуз дешти. Үчүнчү күч. Анан кийин бул где-то 9-нан баштап Садыр Жапаров жана өзүнүн талапкерлерине обращение кылганда, анан бияка келе баштабады. Уже анын эле балдар келип калды. Үчүнчү күч криминалды пайда, үчүнчү күч деп кимди айтасыз мисалы? Мен ойлоп атам, жанагы Садыр Жапаровду короткое время использовать этип туруп, анан Садыр Жапаровду ыргытып, анан кайта Жээнбек өзүнүн бийлигин түптөп алмак да. Ошон үчүн жанагы премьер-министр чыга албады. Каяктан чыга алганы белгисиз болуп калды, бирок чыгып туруп интервью айтпады. Мен отставкага кеткен жокмун, биз удаленкада иштеп атабыз деп, анан сразу жана генштабты алмаштырып, военный положение кылып, понимаешь, ситуацияны мындай күч менен базабыз деп калбады эле. Ошондо, между прочим, эси күчтөнүп кетсе, Садыр Жапаровду эле разгон кылып коюшмак. Жакшы, азыр Садыр Жапаров мисалы бийликте деп атабыз, көбүнчө ошо азыркы бийликте Садыр Жапаровдун аты көбүрөөк айтылып атпайбы? Анан ал кишинин командасы барбы азыр бүгүн? Бүгүнкү күндө менин анализ боюнча анын командасы лично жок. Потому что ал келгенде анын жанагы чогуу камалган достору, бул Ташиев, Талант Мамытов, анан аларды соттон кой берген жанагы генеральный прокурор, ушу бир команда болуп калышты. Анан мекенчилдеги өзүнүн командалары, бирок алар должностторго барган жок. Бирок ар кошкон жанагы площадька чыккан, ыңкылапка катышкандардын эмелерин баардыгын сборный кылып туруп, өкмөт түзүштү жерлерде жана эмелер. Мен ойлотом, бул просто команда боло албайбы? Команда боло албайбы? албайбы? Жок, алар анын командасы эмес деген менин эмен да, анткени мен көп жылдан бери саясатта жүрүп атам да. Бунун өзүнчө командасы болот болуш керек после эме. Азыр просто жардам бергендерди, анан түрмөдө отурганда ыраазычылык кылып атат деген ойдомун да. Ал мамлекетке бирок мамлекетти алдыга жылдырып туруп жанагындай программаны аткарыш үчүн бул все равно профессионалдар керек. Анан кийин колунан келе тургандарды түзөт деп атам да. Садыр Жапаровдун мүмкүнчүлүгү жетеби? Мындайда түрмөдө көп жыл отуруп калган киши же сынып чыгат аяктан түрмөдөн, же на самом деле күчтүү болуп чыгат. Если 10 күндүн ичинде человек стал премьер-министром и главой государства, понимаешь? Казыр ошондо көбүлөр эме изилдешип атат. Значит, бул бир цели бар да. Анан мен бир нерсени, почему мен Садыр экөөбүз телефон менен сүйлөшкөндө 9-ында, 6-сында, саат 4-тө. Мен ага айттым, Садыр, сенин группаң аябай организован экен, Садыр президент деп кыйкырып атат. Алар ошондо эле Садыр президент деп. Анан биз шайлоо убагында дагы Кыргызстанды кыдырып жүргөндө көп жерлерде аябай мындай эмелери бар да, өзүнүн поклонниктери, которые ошондо эле айтып атышкан. Садыр президент болот деп. Понимаете? Анан биз ойлоп койгонбуз, катуу иштеп атат го деп. Болду. Садыр Жапаров түрмөдөн чыккан кезде рейтинги башка болчу, анан азыр башка болуп калды деген дагы көз караштар бар да. Сиз кандай пикир айтып элеңиз? Эми мен анализ жүргүзүп жүргөн кишимин да. Мен, допустим, соцсеттеги көп нерселерге ишенбейм.
соцсеттерге ишенип алып туруп эметкенде калп болуп чыгып калат. Бул жерде именно мониторинг башка эмелер менен кылыш керек да, не соцсет. Соцсет деген это бири-бирин эле эмете беришет. Поэтому мен андан алысмын. Бирок Кыргызстанда биринчи таза шайлоо болуш керек да. Ошон үчүн азыр таза шайлоо болсо, кимиси келсе ошонун рейтинги чоң деп эсептелет да. Анан чын эле мен деле чын жүрөктөн айтам, ошо таза шайлоо болсун да. Таза шайлоо болмоюнча Кыргызстан оңолбойт деп канчадан айтып кетти. Бир дагы таза шайлоо болгон эмес да Кыргызстандачы. 95-жылы болгон таза шайлоо. Үйтө аракет кылышканда бийлик акырында приписка кылабыз деп. Сиз азыр болот деп ишенесизби, таза шайлоо болот деп? Анткени атаандаштар айтып атат, таза шайлоо болбой калды. Бизге мындай тең мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн жок деп. Президенттик шайлоо. Азыр президенттик шайлоодо парламенткийдечи ачык айтыш керек да, фальсификация болгон эмес. Только подкуп болду. Вот что интересно, акча алгандардын барып эле ошо акча алган партияларга салып салышты. Биз мындай ойлогонбуз да бирке. Эми биз оппозициябыз да, биз акча тараткан жокпуз да. Акчасын алып атып бизге салып коет деген үмүттө болчубуз. Жок, алар акчасын алып туруп ошол эле партияларга салып койду. Кандай отрыв менен добуш алышты. Азыркы ситуацияда эми 15 декабрдан баштап 10 декабрга чейин бул чынын айтканда Советтер Союзунан бери эле мертвый сезон болуп келатпайбы? Эл активный деле болбойт. Это көп деле чыкпайт, агитация деле катуу болбойт. Административный ресурс мындай иштегенге деле эме жок. Кимдин кандай электорат болсо ошондой келет. Анан подкуп мындай президенттик шайлоодо парламенткийдей подкуп боло албайт да. Вот, допустим, азыркы парламенттик шайлоодо ар бир партия жана 3 партия, 2 партияны алалычы, $50 миллион кетирди деп атат да. Бул укмуш акча кетпеди. Эми бир добушка жана 4 миң, 5 миңден беришти да. Азыркы президентскийде андай болбойт. И думаю, бул момент эме болот. Анан международный байкоочулар анткени президентский да. Бул жерде если признавать, не признавать деген дагы бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, любой эме азыркы эмеде, тем более мондай тополонгондон кийин эме болот го, административный ресурстер колдонбойт. Бизде азыр дагы бир суроо бар экен. Ачык айтыш керек да, административный ресурсту мындай ювелирный колдой турган деле бүгүнкү күндө өкмөт эмес, жана Артем колунан келбейт деле, при желании деле. И калгандардын деле ошондой. Чоң рахмат. Бизде убакыт бүтүп баратат. Кенен сүйлөштүк окшойт. Азыр эгер көп суроолор түшүп атат, эми анын бардыгына жооп бергенге бизде мүмкүнчүлүк жок. Биз көрөрмандарга ыраазычылык билдирип, анан кечирим сурап коелу. Анан азыр бир суроо бар экен, ошону сиз жооп беришиңиз керек окшойт. Азыр көрсөтүшсө, Марат Өмүрбеков дейт. Текебаевдин Маевскийден алган $1 миллион соны биз билет деп Садыр айтты. Ошого жооп берип коюңузчу дейт. 7 каналга берген интервьюсунда сиз көрсөңүз керек, ошону сурап атат. Эми бул уголовное дело Маевский боюнча менин фамилиям чыгып калганына да мен мындай жооп берем да. 19 жылы Шыкмаматов менен Бегалы Норгозуев айтышып атканда, Бегалы Норгозуев айтты да. Мен билем, Текебаев $1 миллион алган. Ошондо Модин 2 генералга барган Кулов менен Субаналиевке мен билемин деп айтылып туруп, азыр YouTube'да деле бар алчы. А негизи мен айткам эмеге. Бегалы Норгозуев менен досум да. Мен ага айткам, анткени мен 12-жылы Ар намыс партиясынан Көркеңешке депутатка койгонбуз, Көркеңешке. Анан ошондо Кулов менен Куловдун офисинде отурчубуз да. Анан Модин келген Куловка келип туруп, ушу Маевскийге чогуу биз Текебаевга $1 миллион суммасында акча бергенбиз, ошону аперчи, көмөктөшчү деп суранган Куловдон. Анан Куловдон чыккандан кийин мага келген. Анан мен баарын сурап алгам да, эменичи баарын. Кандай болгон деп баардын. Бирок анда Текебаев Атамбаев менен эме болчу да, шерик болчу, чогуу бийликте болчу. Анан ошол сөз болгондон кийин мен штабтагы балдарга да айттым, карасаңар, жана ушунча акча менен алып атат бийликтегилер, тигиндер, чиле сөз болгон. Это 12-жылы болгон. Анан ошондо
кийин эме деле интервью берип жүрдү, ким эле Равшан Жээнбеков деле калганы. Анан саясатчылардын көбү билет деген, чиле саясатчылардын көбү билет. Потому что Модинден мен сураганда ал айтты да бүт депутаттардын баарына барып келгем деп. Анан аны калп айтты, эмне кылабыз? Болгондой эле. Биз азыр ушу жыйынтыктайлы, азыр мен дагы бир суроо бергим келип атат. Азыр социалдык тармактарда абдан көп мындай дооматтар болуп атат, анан коркутуу үркүтүүлөр жөнүндө көп сөз болуп атат. Белгилүү журналисттер, укук коргоочулар, ушулар бир бийликке мындай сын айткандардын көпчүлүгү ушу коркутууга кабылганын айтып атышат да. Биздин анын ичинде биздин Азаттыктын мисалы журналисттери дагы бар да. Ушул сыяктуу көрүнүштөрдүн бардыгы ушул Садыр Жапаровдун кишилери кылып атат. Садыр Жапаровду коргогон тарапташтар жасап атат деп атышат да. Ушул көрүнүштөн өзү сиз кандай баалайт элеңиз? Бул эмне? Аябай жаман. Аябай жаман. Бизде бийлик барбы же жокпу? Ушинтип эле көрүнгөн эле кыйкырып эле мен Садыр Жапаровдун кишиси мен тиги бул дегендердин баарын жооп кайтарыш керек негизичи. Мындай болбойт. Элди коркутуп өзүңдү эре ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт кыргыздарчы. Кыргыздар эч качан криминалдан корккон эмес. Же бирөөдөн коркуп көргөн эл эмеспиз. Ошон үчүн коркутпаш керек да. Мына мен деле эме намек бербеди беле тиги эле Райым миллион. Айтып койгула катанияга тигинде мындай. Өзүм эмне болду? Анткени ушундай кимдер жасап атат муну? Бул эми кыргыздардын арасында чын эле аркасында бийлик барбы же фанаттар? Кошоматчылар да от крайности в крайности. Же супер кошоматчы болот, же супер оппозиционер болуп кетет. Болгон эле ошо. Анан казыр көп эметет, бирок чында Кыргызстанда мыйзамдуулук орномоюнча ошолордун баардыгы жоопко тартылмайынча болбойт. Анткени фиксация болуп атат да. Ошонун баарын талап кылышыбыз керек. Чтобы на самом деле анан журналисттерге чиле тийишкенди коюш керек. Биз Кыргызстанда бийлик алмаша берет, келе берет. Бирок бизде ушу эң жакшы Кыргызстан эмне? Бул биздин свободабыз. Ошону биз сакташыбыз керек да. И мына Кудайга шүгүр канча жылдан бери ушуну сактап келатабыз. Журналистке тийишкендердин баардыгы жаман бүтүп атпайбы? Ошол эле соттошкондор эмне? Баардыгын эле бири-бирин жакшы тааныйбыз. Кыргызстан кичинекей мамлекет. Ошон үчүн жанагындай сөздөр болбош керек да. Алардын баары жоопко тартыш керек. Эмне үчүн Садыр Жапаров өзү тарапташтарын кой деп койбойт, ошолорду тынчтандырып койбойт деген дагы пикирлер бар да. Садыр Жапаров пикир айтып коюш керек беле ушул жерде? Баягы агрессивдүү чабуулдарга боюнча. Туура. Мен деле ойлодум эле, Садыр Жапаров жанагы пресс-конференция берип атканда суроо жакшы беришти да, средства массовой информации. Сиздин талапкерлер ушуну ал айтпады. Мен талапкерлерим көп. Аларды мен билбей атам, токтото албай атам депчи. Бирок ошондо обращение кылып коюш керек эле да. Деп анан поручение берип коюш керек болчу. Жана ген прокурорго, МВДга. И болду, токтойт да. Анан чын эле, может быть, жана аферисттер атайын эметип атат. Көп нерсе бар да бул жерде. Саясий оюн болуп кетип. Бирок мамлекет журналисттерди коргош керек. Бийлик болгондон кийин өзүнүн жарандарын коргош керек. Ал журналист деген жаран да. Анан кийин баары эле коркутуп эле үйүң өртөйбүз, тигинтип атса, бул что за мамлекет? Бунун баардыгы средства массовой информация чыгып атпайбы? Ошону бунун баарын токтотуш керек. Коркутам десе өзүн барып өзүнүн досторун коркутsun. Бизди эмне кылат коркутуп? Мында биз акыркы сурообуз ушул бизде салттуу суроо бар эле. Декларация маселеси. Сөзсүз түрдө бул чынчылдык мамлекеттик кызматкерлердин деги эле мамлекеттик ишмердин. Сиз өзүңүз байлыгыңыз декларацияда көрсөтүлгөндү, байлык топтодуңузбу? Ооба, мен декларацияма жазгам. Менде 3 квартира бар. Бүт эле советский жана 105-ка, 104-ка, элиттүү үйүм жок. Анан жанагы мен туугандарым үйлөрүнүн баарын көрсөтүп, анан жакшы үйлөрдү кошуп коюптур. Анан торговый центр тиги бу депчи. Бунун баары калп. Анткени бизде Субаналиевтерден бир да бизнесмен жок. Бүт өмүр бою органдарда эле иштеп келатабыз. Орто кызматтарда, ана мындай бай эмеспиз биз. Чынын айтыш керек да. Аны элдин баары эле билет. Анан бул Райым Матраимовдун балдары чыгарганы да. Анан мен жана тренажерный залга барам. 2 башня бар да, микрорайонда, 8 микрорайонда. Аны ошол жерге киргизбейт да, мен кирип кеткенде, постоянно барганда, ошо сонун ушул жерде жашайт деп жана аңдып жүргөндөр жазып койгон да. Негизи ошол жерде эң башында Райым Матраимовдун офиси бар. Яны элдин баардыгы билет.
жана генералдар, эбелер шайлоонун алдына ошол жактан чыкыш эмес. Аны ошондо Суаналиевдин ошо үйү бар дейт. Ошону таап алып туруп алып алсаңар, я вам отдаю дегенде, торговыйды алгыла, баарын алгыла. Сиз азыр ишсиз отурганда эмненин эсебинен өзүңүз үй бүлөгүңүз жашап атат? Эми өзүбүздүн кичинекей жана мурун жумуштарыбыз болчу, губернатор болуп жүргөндө мал салым менен, анткени достор менен чогуу жардам берип, алар менен чогуу иш апарабыз да, эми тиричилик да бул деген. Вот, ошол эле ошондой. Анан биз өтө байбыз деп, анан тигиндей болсо, мен болсо, бай болсом, мен машинем бар азыр жана. 3 машина деп атпайбы? Бирөөсүн сатып, экинчисин эмет, а бирок мен 2000 жылкы машина менен жүрөбүз, шайлоодо деле ошо менен бардыгы жүргөн. Элдин баары күлүп атпайбы? Тиги машинаңды алып чыкпайсыңбы деп. Бардыгы калыптыр эми. Эң чоң пара, сизге сөзсүз паралар сунуш кылынса керек. Эң чоң пара сунуш кылган кайсы болду эле эсиңизде барбы? Бар да, кантип болбосун. Мен Ошто начальник КГБ болуп жүргөндө, жана иранский оружияны кармаганда, иранский оружияны жана 20 вагон курал жарак менен. Ошондо жанагы иранецтер ошондо эле $500,000 беребиз деди. Анда аябай чоң акча болчу. Бул кайсы жылдар? 98 жылдар. Аны биз эмеге жаздырып алдык. Пара берем деп аткандар. Жаздырып алдык. Анан мен айттым да, акча каякта деп, сип вагонду дейт. Вагондун баарын тинтип чыкпадыкпы? Жаздырып алып официально ошону. Атак эми пара бере турган кишилер билет заранее, бул киши алабы же албайбы. Ошон үчүн мен канча иштеп атам, канча бийлик менен күрөшүп жүрөбүз, эч качан жанагы курай салбайт деген ошо да. Аны эл билет. Анан биз эч качан умтулган эмеспиз байлык сайлыкка. Анткени атабыз секретарь райком болчу, воспитаниябыз башка да, советский воспитание. Жакшы, анда сизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Суаналиев болду. Саламатта калыңыздар.